Күн-түнү жаш кызды күч колдонуп унаага салгандар изделүүдө. Социалдык тармактарда эркек киши жаш кызды күч колдонуп унаага салып жатканы тууралуу видео тарады. Видео Манас аэропортуна жакын жерде тартылган. Милиция кызматкерлери аларды издөөгө алды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык окуя 15 апрелге караган түнү Манас аэропортунун унаа токтотуучу жайында болгон. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиргендей, Сокулук районунун ички иштер органдарынын кызматкерлери окуя болгон жерге дароо жетип барышкан. Тергөө башталып, жаңжалдын катышуучулардын өздүгүн аныктоо боюнча ыкчам аракеттер жүрүп жатат. Бардык жагдайлар такталууда. Булак жетиди кейже. Дастан Бекешев: баланы зордуктаган кишини химиялык бычуу жөнүндө мыйзам кабыл алуу керек. Баланы зордуктаган кишини химиялык бычуу тууралуу мыйзам кабыл алуу маселеси 15 апрелде жогорку кеңеште көтөрүлдү. Депутат Дастан Бекешев мындай мыйзам долбоору парламентте 2013-жылы кабыл алынганын, бирок президент ага кол коюудан баш тартканын белгиледи. Жана Ошто 7 жаштагы кызды зордуктоого шек саналган 26 жаштагы тургун кармалганын мисал келтирди. Азыр ошого кайрылсак, себеби кайра эле ошондой иштер болуп жатат. Президентке кайрылат элем, келгиле, ошону киргизели. Мына Казакстан 2 жыл мурда киргизген. Алардын тажрыйбасын көрсөк болот деди. Учурда жазык кодексинин 129, 130 беренелерине ылайык балага жыныстык ыдык көрсөткөндөр 20 жылдан тартып өмүрүнүн акырына чейин абакка кесилет. Казакстан химиялык бычууну 2018-жылы мыйзамдаштырып, бюджеттен 2000 инъекцияга жете турган акча бөлгөн. Булак Азаттык.